Assalamu alaikum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den adam zatına iki dünya baktığılığın sonuç kılgan İslam dinin tarattu sabaqtары sizlerge kayradan eşigin açat. Bugün algaçkı köçülер jönündө söz kılabız. Бұл эмне болгон көчөлөр? Үстүрттөн болсо да атайын сиздерге ылайыкташтырып жасалган ушул тасмаларда көчөнүн негизги мааниси эмнеде? Ушуга өзүңүздөр изилдеп маани берүүгө мен суранат элем. Азыр тасманы көрөлү, андан сөзүбүздү улантабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын түшүндө мусулмандар көчө турган таштуу эки талаанын ортосундагы курма бактуу шаарды көрдү. Чындыгында Ясрип эки чети лава талаалары менен чектелген чакан шаар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мүмкүнчүлүгү бар сахабаларына Ясрипке көчүүнү буйруду. Жана мусулмандар өтө тыкандык менен бекинип көчө башташты. Бара-бара Ясрипте мусулмандар кубаттуу күчкө айлануусунан сестенишкен мушриктер мусулмандарды Меккеден чыгарбоого бүт мүмкүнчүлүктөрүн жумшашты. Абу Салама аялы жана баласы менен Акаба антына чейин көчкөн. Бирок көчөр алдында Уму Саламанын ата-энеси бул жөнүндө билип калып, sen özün kaalagандай tentip жүрө бер. Бирок биз кызыбызды жана неберебизди сага кошуп ар жерде темсил этпейбиз деп бербей коюшат. Бул сөздү уккан Абу Саламанын ата-энеси келип алар менен жанжал чыгып кетет. Ортодо экөө эки тарап баланы талашып атып, колун чыгарып талышат. Ошентип, колу чыккан баланы Абу Саламанын ата-энеси алып кетет, анын аялын кайын журт алып калат. Ал эми өзү Ясрипке жалгыз аттанат. Уму Салама баласын жана күйөөсүн сагынып, Меккенин чыга беришинде Ал-Абтах деген өрөөн бар, ошол өрөөндө керелден кечке ыйлап отура берет. Ошентип 1 жыл өтөт. Акыры кызына боору ооруган ата-энеси кудалары менен сүйлөшүп, баласын кошуп, Уму Саламаны дагы Ясрипке жөнөтүшөт. Ошол кезде Абтах эски Меккенин четинделер. Бүгүнкү Абтах району Mekke'nin içinde gana kalbastan anın borboruna aylanıp kaldı. Oşol Abtah'tın bugünkü süreti oşol. Müşrikler Suhayp'tın köçkönü dayardanıp jatkanında bulup kalışat. Janaga kelişip, "Ey Suhayp, sen bizge Kedey kezinde temsilep gelip batıngansın. Emi bizdin şarapatыбыз менен, биздин арабызда жашап, колуңа бир нерсе кирип байып калгандан кийин бизден көчүп кетип атканың кандай бул dedi. Сухайп айтты, калайсыңар dedi. Мен ушул жерде ашынганымдын баарын силерге таштайын dedi. Алар ойлоп туруп, бул адилеттүүлүк dedi. Кандай келген болсоң ошондой кете бер dedi. Чындыгында Сухайп Меккеде ашынган, ташынган үй жай бардығын малы мүлкін Курайштарға өткөрүп берди, өзү керт башын алып Ясрипке көчүп кетти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муну укканда Сухайп утту. Сухайп утушта калды dedi. Умар ибнул Хаттаб Ясрипке Айяш жана 20 мусулман менен көчтү. Алардын артынан эле Меккеден Абу Джахил жете келет. Ал анын энесинин Айяшты көрмөйүнчө чачымды тарабайм, күндөн көлөкөгө отурбайм деп ант ичкенин айтышат. Буга Айяш Меккеге кайтмак болот. Умар ибн Хаттаб Айяшты бери тартып, "Ey Айяш, алданба.
Егер енең аптапта мейесі қайнап кетсе, бәрі бір көлөкөге өтөт. Башы биттеп кетсе, бәрі бір жуат. Бірақ бұлар сені азыр алдайды, деді. Аяш бәрі бір қайтайын, жүрегім болбойтат, деді. Омар ибн Хаттаб анда оға өзінің төсін берді. Егер де жолда бір елі күмөнді же шек санаған нерсе болса, мұнағы менің төім алғындағы ұшын менен қайрақ қачқын, деді. Аяш мақұл деп Омар ибн Хаттабтың төсіне менде, жана ағасы Харис менен Абу Жахилдин қоштосында Меккеге аттанды. Ясриптен шығар замат еле, шаардан біраз ұзағандан келі, Абу Жахил ақырын Аяштың алдына бастырып келіп, аты менен, Аяш, келші мен төге мені олай, мұны атта белім орып кетті, деді. Аяш біз айтқандай борикер адам болшы. Мейлі, алмашалы деп, Омар ибн Хаттаб берген жорго төөнү түшүп, күлік төдөн түшүп, атқа алмашқаны қалғанда жерге түшкенде Харис, Абу Жахил жана 5-6 аны жаулып басып қалышты, жана қолы бұтын байлап, ошолле төөгө учкаштырып, Меккеге алып келишти. Жана элдин көзүнчө жар салышты. Мындай кылыш керек келесе оларды. Ушинтип кармаш керек буларды деп Меккеге шерменде кылган акыбалда кайра кайтып келишти. Мусулмандар каршылыктарга карабай көчүп отуруп, Акаба антынан 2 ай өтпөй Меккеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр жана Алиден башка мусулман калбайт. Алар да жакын арада көчүүсүн сезип, керектүү даярдыктарды көрө башташат. Мусулмандардын катарында көчүүгө Абу Бакр Сыддык да даярданып жаткан эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрге келди да: "Я Абу Бакр, сен азыр көчпөй тур" деди. "Мен Аллах субхану ва тааладан көчүүгө мага да уруксат берип калар деп күтүп атам" деди. Ошондо Абу Бакр Сыддык сүйүнүп кетти. Аллахтын элчиси, ушундай болушу мүмкүнбү деди. "Мен сени өзүм узатат турбаймынбы" деди. "Ооба" деди. Ошондон баштап Абу Бакр Сыддык пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көчүүдө күзөтүү үчүн даярдана баштады. Жана эки чоң төөнү бакканга байлады. Өлүм коркунучуна карабай Ясрибке көчүп жаткандарды көргөн мушриктердин ичкени ириң, жегени желим болду. Анткени алар жылына Йемен менен Шамга чейрек миллион алтын динарга барабар мал ташыган соода жолу өткөн Ясриб ислам борборуна айланса Курайштардын абалына коркунуч туудурарын сезишти. Анын үстүнө Курайштар Ясриптик Аус менен Хадраж урууларынын жөнөкөй уруу эмес экендигин билишет эле. Алар кылымдар бою аскер шартына көнгөн жоокер уруулар эле. Жана алар менен согушуу Курайштарга оңой эмес эле, аны булар билет эле. Ошондуктан анын үстүнө эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды колдон чыгарып ийсе Курайштар, Аус менен Хадраждар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды кучак жайып тосуп алып, аны жанын аябай коргоошун билишет эле. Ошондуктан Курайштар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды али Меккеде турганда көзүн тазалоонун амалдарын издей башташты. Акабадан 2,5 айдан соң Сафар айынын 26-сында бейшембиде Курайштардын чогулуш үйүндө Мекке парламенти кезексиз чакырылган отурумун баштады. Белгиленген учурда Курайштар парламентке чогулду. Жана босогодо бир абышка да пайда болду. Андан сурашты: "Сен кимсиң?" деп. Ал айтты: "Мен Нежден келдим эле. Жана силердин сүйлөшкөн сөзүңөр мага аябай кызыктуу, угуп кетейин деген оюм бар" деди. Мейли, кирсең кир, катыштан катыш дешти Курайштар. Сөздү Абул Асвад баштады. Жана ал айтты: "Келгиле, биз Мухаммадты Меккеден кууп чыгалы" деди. Бияка кайра бут басып киргиз кылып кууп чыгалы деди. Анда тиги абышка айтты: "Аны кууп чыксаңар, ал башка жерди өзүнө мекен кылып алат жана силерди ээлейт" деди. Анда Абул Бухтури айтты: "Келгиле, анда биз аны камайлы" деди. Анда тиги абышка айтты: "Эгер камасаңар, анын достору келип аны түрмөдөн чыгарып кетет." Мына ошондо Абу Жахил ордунан турду да: "Эй Курайштар, силерден бир жүйөлүү ой чыкпады. Эми мени уккула. Менин оюмча биз ар бир уруудан бирден азаматын чыгарсын, жана ар бири курч кылыч менен келип түндө аны өлтүрсүн. Мына ошондо Хашимдин балдары эч бир уруу менен согуша албайт. Тагыраак айтканда бардыгы менен бир убакта согуша албайт, кудурети жетпейт. Жана биз төлөп берген кунду алууга мажбур болот" деди. Мына ошондо абышка "Мына ушул ой туура" деди.
бардық ушул ойду аткармак болушту. Нажыдан келген абышка чындыгында абышка кейпин кийген шайтан эле. Ошентип мусулмандар көчө баштады. Көпчүлүк алымдар бул көчүүнү мусулмандарга Меккеде жашоо бербей, капырлар кыйнап ийгендиктен көчө баштады деп айтышат. Балким бул канчалык деңгээлде чындыгы бардыр, кыйналгандыр. Бирок мен көзүм жетти ушул окуяларды изилдөөдө мусулмандар кыйналганынан көчкөн эмес. Аллах субхану ва таала көчүүгө буйругандыгы үчүн көчтү. Буйругу дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү түшүнүп ала турган негизде болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үңкүр, же болбосо дагы башка окуялар аркылуу ишараттар берилди. Түшүнө да көчө турган жерлер көрсөтүлдү деп айтып атабыз. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарды Меккеден башка бир жерге көчүүдө өзүнө жараша бир даанышмандыгы бар эле. Бул даанышмандык жөнүндө алдыда биз сөз кылабыз. Биздикилерге көрсөтүүбүз, Кудай буйрса, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн көчүүсү жөнүндө болот. Ал зат кандай көчкөн? Мына ушул жөнүндө сөз болот. Жана мына ушул көрсөтүүнү өз убагында көрөм дегендер өтүнүч жазып коюңуздар биздин каналга, жана башкаларга да жазууну сунуш коюңуздар, жана бул тасмаларды эгер албетте мүмкүнчүлүгүңөр болсо, жана бизге рахмат дегенген болсо, бөлүшүп койсоңуздар, ушул бизге айткан рахматыңар болот иншалла. Салам алейкум. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.